Биздин үй бүлөдө ушунчалык сактандык, бирок кайненем ооруп тургандан баягы больницага ташып жүргөндө жукса керек. Антип мынтип болбосо келинчегим өзү көбүрөөк талап кылып жүргөн. Өткөндө такси менен Бишкекте келатсам, бир такси колун сунат да. Анан эй тарт колуңду десем, байке бул деген саясат жөнүндө жомок кылып атышат депмин да. Улуттук саламаттык үчүн биз муну менен жапа тырмак күрөшүүгө туура келет. Себеби чалгы менен чапкандай чабаарын түшүнүп тура алабыз да, түшүнбөй турабыз. Себеби маска кийгендер баягы скафандра менен, анан көз айнек менен мояктан чылпылдап тер чыгат. Момундай ысыктын күнүндө элестетип көрүңүздөр. Тез жардамдын водители 2 айдан бери үйүмдү көрө элекмин дейт. Ушунчалык жүрөгүм ооруду буларгачы. Жана жип минип жүргөн депутаттар, жип минип жүргөн мамлекеттик кызматкерлер, ошолор эмне үчүн саламаттык министрлигине эмнеге мынчалык акыбалда? Врачтарга болгон мамилебизди элден да мамиле өзгөрүш керек. Анан бийлик тараптагылар дагы булардын дагы убалын ойлош керек да. Жөн эле бир жүрнар мамиле кылганга болбойт. Мен муну жөн эле бир эрмек кылып айтып атканым жок. Өзүмдүн башыма келип жүрөгүмдөн өтүп аткан маселени айтып атам.